Уятыңар бар күштердин депутаттар. Адамдын эмесинен коркуш керек убал соогунан. Ошол жакта 1 кило макарон берип койгонуңарды колго кылып атасыңар. Бербей деле койгула. Билеттери колунда алып келгиле үйлөргө ошолорду. Силерден 1 сом сурабайт алар деген. Уялбай коронавирус алып келет дейсиңер. Бул эмне деген жакшылык? Өз жандарын өзү багып жүрүшталар деген. Жыргагандан барышкан эмес Москвага темселеп. Биздин президентибиз биздин сизге кайгыбыздын себеби Москвада жаткан жана хостелде жаткан балдарыбыздын акыбалы болуп атат. Сиздер такыр ошол балдарга көңүл бурбай койдуңуздар. Аба мейкиндиги жабык деп айтканда шылтоодон башка эч шылтооңор жок болуп жатат. Аба мейкиндиги жабык болсо жалгыз эле Москвага жабыкпы? Башка жерден алып келип жатасыздар го. Эмне үчүн именно Москвага келгенде эле токтотуп коюп атасыңыздар? Бүгүн эми жана жаңылыктардан Аликбек Жекшенкулов алар деген пиар кылып атышат деп айтат. Бул эмне дегени? Бул эмне деп айтканы? Ошол жерде бекер тамак ичип бекер жатат деп койгондой айтып аткандагыңарбы? Алар жерде ошол жерде жатып көрсүнчү, алардын алды уже төрөгөнү калды, боюнда бар келин бар экен. Аркасы депрессияга түшүп атат балдар деген. Биякта күндө күн карап атып биз дагы өлмөй болдук. Алда биздин балдарыбыз, алар да биздин Кыргызстандын жарандары. Ошон үчүн сиздерден сураныч, урматтуу депутаттар, сиздер такыр эле ошол балдар жөнүндө унутуп койдуңуздар. Албардын ушул жака жыргагандан барган эмес. Ошол үй бүлөнү багалы же жумуш бербесеңиздер, биякта жумуш жок болсо, ошон үчүн барышты да темселеп ошол жака. Ошон үчүн көңүл бөлүп ошо балдарды тап келип бериңиздер биздерге. Же болбосо биз да бияктан эмелер чогулабыз, ошол жерде балдардын эмелери. Уятыңар бар күштердин депутаттар. Адамдын эмесинен коркуш керек убал соогунан. Ошол жакта 1 кило макарон берип койгонуңарды колго кылып атасыңар. Бербей деле койгула. Билеттери колунда алып келгиле үйлөргө ошолорду. Силерден 1 сом сурабайт алар деген. Уялбай коронавирус алып келет дейсиңер. Коронавирус чыган электе марттын 22-синен бери жетишат алар ошол жакта. Бизде даже комендантский час боло элек кез болчу. Эми сен ошондо алып келип койбодуңар. Билеттерин колуна алып отурган балдар ошол жактагылардын баары. Биз биякта күтүп атып жинди болуп нерв болуп калмай болдук. Эмне коронавирус андан башка жерден алып келип атышат го. Ошол кезде тосуп албайт белеңер. Илтети арабтардан келип аткан кезде коронавирусту. Келип алган аягында баарын өзүңөр күнөөсүңөрдө баарын эле баягы ошол жакта жаткан балдарга шылтайсыңар. Алып келгиле. Же болбосо биякта ата-энелердин баары чогуп биз да чыгабыз. Бул эмне деген жакшылык, бул эмне деген өзүңөргө керек болгондо жанталашып чуркайсыңар. Жана Аликбек Жекшенкулов деген пиар кылып атышат дейт. Эмнесине пиар кылат алар, эмне депутаттыкка өтөт беле пиар кылгандай. Пиарды силер кыласыңар. Баланчаңды жасап берем, түкүнчөңдү жасап берем деп жанагы бала айткандай артисттердин баарын жалдап келип пиарды силер кыласыңар, биздин балдар эмес. Алардын көздөрү жалдырап, үйлөрүнө келе албай отурушат. Кандай силер, кандай күтсө болот силерден? Эмне күтсө болот силерден? Жаны күйгөндөн жана бала ыйлап атат, акыт салгыланда деп. Бул эмне деген я? Бошолган балдарды ошого чейин алып барып атасыңар. Биз бош жакып боткон балдардын үйүнө сасынатын баарын чогултуп, биз дагы чыгабыз бияктан Кыргызстандан анда. Бул эмне деген жакшылык? Өз жандарын өзү багып жүрүшталар деген. Жыргагандан барышкан эмес Москвага темселеп. Орус эмес, биз Кытай эмес, биз Кыргызбыз. Урматтуу депутаттар, биз силерди ушунчу шайлаганбыз. Президент бизди колдойт деп шайлаганбыз. Биз президенти жок, мекени жок адам эмеспиз. Биздин президентибиз бар, биз мекенибиз бар. Биз Кыргызстандын жараныбыз. Ошон үчүн сиздерге түздөн-түз кайрылабыз. Бул күндө өтөт. Ушундай кыйынчылык убакта Кыргыздын тагдырын чечпеген президент, депутаттын бизге эмне кереги бар? Мына 120 депутаттын арасынан бир Каныбек Капашев, Пирматов, Жанаракаев, Момбеков, Никитина орус болсо дагы кыргыз жаранын ойлоп атат. Кана калган депутат? Эмне 1-класстын окуучусу? 5 депутат керекпиз, калган министр, президентке биз кыргыздар керек эмеспизби? Биз да ушул жерде бала чаканы огабыз деп, эн ата огабыз деп бардыгыбыз ушул жерде балдарын тыштап, бири катынын тыштап, бири болсо бүйөсүн тыштап талаада окат деп жүрөбүз мына. Естественный бир гана жолду ачып бере албайсыңар, 2 сааттык. Биз акча сураган жокпуз. Биздин өзүбүздүн машинабыз менен транзит менен өтүп кеткенге бардыгыбыз даярбыз. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, бизге автобустун кереги жок, самолеттун кереги жок. Бизге 2 саат убакыт керек. Кандай Кыргыз, кандай Казакстандын транспорт министри менен сүйлөшкөнгө духуңар жетпейт. Зачем бизге старик Кубат Боронов окшогон министрдин? Мына менин да диплом бар, мен да министр боло турган адаммын. Зачем бизге сүйлөшө албаган стариктердин кереги бар? Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, Мухаммед Абылгазиев, сиздерге түздөн-түз кайрылабыз. Кайрылып уже тажадык.
Bizge konkretli çoğun aytkılar. Bundan 10 gün burada aytkansınlar. Bir cumada çeçilet. Soli Leskidi, Kanıyor Kapaş götürüp çıkkanda aytkansınlar. Süйлöşe otağız. Kança süylöşösünler. Biz mine güzgü çeyin kütüyoruz. Bolmasa bizge uç yerden uçastak alıp bir tolu Aremruk'a kaldırgılar. Jaman görseňer, jaman görgüle. Hurmatly prezident, uşunu eske alıňyz. Siz Kırgızstan'da prezidentiz. Kırgızlardı kolday turgan adamsız. Sizge dagı tüzdö-tüz kaýyrlabys. Muna aksakaldyň ýylaganyny gördüňer. Ne jerde kança jaş ballar, kança ayal kişiler. Bar maşnede yaşadat. Muna ki. Prezident gelse polnoy turar. Akça kalmadı. Produktga akça jok. Şermende bolup büttün. Hacık bilen özökte Kazaktan uyalgılar. Etiňer bolsa 120 deputat. Şunu kadar çıkar. Olmasa akıydan çık getir. Biz rana fazla ödeyik. Miting bulup bu için. Kudaydan korkula. Olmasa bizge 120 deputat, minister, prezidentin gereki yok. 250 adamdı kolday almagan Kırgızstan'da primer ministri, prezident, deputattın bizge ne gereki var? Olgonu 5 deputat, dair seyir aytıp keteyim. Şayloo olganda deputatlar gerek bizge. Andan başka bir gereği yok. Balını Kırgızlar taşlap koydu. Canar Akayım, Bombekov, Nikitina, Primatov, dagı 1-2 deputat kana kolda odan. Tüm jürögüm menen kalgan deputatlar ne? Alsınlar mı? Davay Kırgızlar için jardam kılgılar. Biz çıday almay kaldık. Biz akçadan kıylandık. Yolda aç vergiler. Kazakistan'dan yol açık vergiler. 2 saatlik vakit gerek bizge. Uyasaňar iş oldu. Prezident kavuşmalında dedi açık O bol. aksakal kişi ilerdi. Kudaydan korkula. Bir yerde ötkönde dağ 2 sutka uyga jetkiçe elde akça kalgan jok. 2 sutka dayaçı Kırgızstan'a ketişimiz gerek. Bu yerde adamların ahırkı çıramı kalıp otar. Geçinde akça kalgan jok. Ömür boyu Kazak menen koňşu yaşap gelgenmiz. Uşuğa tirliňe ötmese. Mana ki. Şelerdi gereğiniz yok. O şu yolda açalmasa. Biz tugan deysiňer. O yer bir yerde toktoz. Murdağda ketişimiz. Transitte hiç yerge toktoy ketip kalışka yolda açalmasalar. Kanday demesiniz size? Adamlar da akçası kalmadı. Bir yerden ötkende de 2 sutka jürüş gerek odan Kırgızstan'a. Kantip jeteriz. Büt var, maşinalar da alıp gitmişler. Yol aç vergiler. Olmasa emne kılgan yemeğerde cevabını aytıkılar bir bunda. Bileyli biz kanday bol olacak da. Kanıyor Kapaş aytkanday. 30 yıl migrantlar kançakça kotordu bunlar. 30 yılda bir yolu jardam 60 milyar. 30 yılda bir yolu Bolgonodagı 200 Kırgız uşul jerde, kançası Moskovada. Bir uşundayda jardam bere almagan bizge beyliktin geregi yok. Uyat. Akça geregi yok. Bet degen jok. Bet degen kalgan emes. Всё. Uşuncha jaran artынан jardam baraдар. Börek болып кетті oldu. Koyuldu maçlar atı. Deli tartışmalar girgiş gerek. Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сегодня, 22 апреля 2020 год, людей, которых вы видите за спиной, включая меня, являемся гражданами Кыргызской Республики. С 22 марта по сегодняшний день, 22 апреля, мы находимся в очень тяжелом состоянии. Мы были в Шереметьево 4, 5, 6 апреля. Нас оттуда прогнали с этого Шереметьево. Хотя другие люди там находились, ссылаясь на непонятно что, нас оттуда выгнали. С тех пор мы находимся здесь в хостеле. Мы просим одно единственное, ответьте на наш вопрос, пожалуйста. Мы купили билеты за свой счет. Мы не просим у Российской Федерации помощи, пособий или что-либо такое, мы не просим. Все наши граждане Кыргызской Республики купили билеты. Все купили билеты за свой счет. И мы просим одно, чтобы вы предоставили коридор, открыли и отправили нас на родину. Мы не понимаем, по какой причине. В Кыргызской Республике нам отвечают, что Российская Федерация закрыла воздушное пространство. В России отвечают, что Кыргызская Республика закрыла воздушное пространство. Мы хотим конкретно знать, в чем причина. И мы все-таки надеемся, Владимир Владимирович, что вы ответите на нашу просьбу и поможете нам
потому что с каждым днем нам становится тяжело. Среди нас есть пожилые люди, среди нас есть беременные женщины, и не просто беременные женщины, а у которых срок уже 8-й месяц, которым через месяц уже надо рожать. Пожалуйста, Владимир Владимирович, мы очень сильно устали. У нас уже не хватает дальше терпения. Мы понимаем это все, всю ситуацию, но мы просим просто помощи.